финалда германиялық Никлас Штехлеге ұтылып қалған. Өз ұшында Никлас Штехле чейрек финалда қазақстандық Мейрамбек Қартбайға ұтылған. Жана анын жиынтығыменен аталған спортшудағы қола медаль үшін күрес жүргізу мүмкіншілігі болған емес. Бұл салмақ категорияда Олимпиадаға жолдама алған спортшылар Стефан Мичич, Сербия, жапониялық Рей Хигучи, армениялық Арсен Арутинян, албаниялық Зелимхан Абакаров, жана россиялық Заур Угуев. Қазақстандық Мейрамбек Қартбайдағы, өзбекстандық Күлөмжан Абдуллаевтағы Париж Олимпиадасына жолдама ала албай қалған. Демек, лицензиялық мелдеш өтө курч болады сөйдегенде, ал жақта күштүү делген атаандаштары абдан көп. Бирок эң негизгиси дал ушул татыктуу спортчу Кыргызстандын намысын дал ушул лицензиялык мелдеште коргойт деген ишеништемин. Бекболот Мырзаназар уулу ал көк кийим менен буга чейинки беттештеринде ал Даниэль Отогоновду уткан. Андан кийин Дурус Кочконбаевди жеңип алгандыгын айтып кетели. Жана ошондой эле акыркы беттешинде Раатбек Абдуллаевди дагы уткан. Ал эми Алмаз Мамбеков алгач Хожекбар Якубовду жеңген. Андан ары Майданбек Карабаевди уткан. Жана ошондой эле акыркы беттешинде Хуршит Парпиевди жеңип алган. Азыр Алмаз Мамбеков 4 ұпайлық ыкма. Бұл жерде Бекболот Мырзаназар уулу авалда азыр колдугун чыгарды. Сөйдүгүндө атаандашында болчу. Атаандашында пассив болчу, 30 секунд берилген. Бирок Бекболот Мырзаназар уулу мына ушул жерде бир аз бошоп койду же көзүн жумуп койду айтор. Атаандашынын керемет чабуулун өткөрүп алды. Бекболот Мырзаназар уулу дагы билебиз өтө күчтүү балбан. Акыркы 2 жылда бир аз жаракатына байланыштуу чоң мелдештерде же ички биринчиликтерде ийгилик жарата албай келет. Бирок дал ушул акырындап мурунку позициясына, мурунку деңгээлине жетет деген дагы ойлор бар. 2021 жылы Бекболот Мырзаназар уулу жаштар арасында дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынган. Бекболот азыр мүмкүнчүлүк атаандашын бутун алды. Жана Алмаз Мамбеков караңыздар чыганда гана керемет. Мыкты коргону абалды өтө жакшы пайдаланды дагы чыгып кеткендигин көрдүк. Дагы дос эсеп 4-0 Бекболот утулуп жаткандыгын түшүнүп, биринчи номер менен иштеп жатат. Кайрадан бутка кирүү аракети болду. Алмаз Мамбеков ал авалда дагы мыкты коргонуп кетти. Жана биринчи бөлүк жыйынтыкталды. Балбандар жүрүп жаткандыгын кошумчалап кетели. Ал жакта Тайырбек Жумашбек уулу беттеш өткөрүп жатат. Тайырбек Жумашбек уулу ал жакта азырынча 0-1 эсебинде жеңилип жаткандыгын айтып кетели. Алмаз Мамбеков авалды толук көзөмөлдөп колун байлап турат. Бекболот Мырзаназар уулу бутка кирүүгө аракетин жасайт түшүнүктүү. Бекболот Мырзаназар уулу 1998 жылкы спорт чебери. Ал эми Алмаз Мамбеков ал дагы 1998 жылкы ал дагы спорт чебери. Экөөсү тең бир жаш куракта. Экөөсү тең бири-бирин абдан жакшы тааныйт. Жана Бекболот Мырзаназар уулу буттан кирип көтөрүп чапкан. Калыс тарабынан 2 упай менен гана бааланды. 4-2 жана Бекболот ушул жерден ийгиликтүү жүрүшүн андан ары улантабы. Айлантууга аракет анча мыкты болуп чыкпады. Жана калыс ышкырыгын жагартты. 1 минут 34 секунд калган учурда эсеп 4-2. Ай жакшы Алмаз Мамбеков кайрадан бутка кирди. Бирок
Ушул жерде Алмаз Мамбековдун катасы. 2 ұпайды Бекболот алып кетти. Атандашын бир далсын жерге тийгизгендиги үчүн жана дагы бир жолу тийгизүүгө аракет жасашы зарыл. Спортчулар кайрадан өйдө тургузулат. 1 мүнөт 2 секунд. Кабулов Кажокул атындагы спорт ордосундагы көрөрмандардын бардыгы өйдө туруп көрүүдө. Себеби дегенде мындай абалда жөн отуруу мүмкүн эмес. Эсеп 4-4, бирок жеңиш дагы да болсо Алмаз Мамбековдо. Себеби дегенде эсеп сандар тең болгондо биринчи Сапат каралат жана Сапат жагынан албетте Алмаз Мамбеков 4 упай алган. Азыр болсо 1 упай. 1 упай Алмаз Мамбеков атандашын түртүп кремдин сыртына чыгарды. 5-4. Ал ортодо Эрназар Акматалиев кремге көтөрүлүп келе жатат. Ал жөнүндө дал ушул беттеш бүткөндөн кийин сөз кылалы. Акыркы 17 секунд жана Алмаз Мамбеков атандашына мүмкүнчүлүк бербес, колун байлап турат. Бул жерде 2 упайлык ыкма керек Бекболотко. Бекболот жана жок. Алмаз Мамбеков 5-4 эсебинде жеңишти камсыз кылды. Бекболот Мырзаназар уулу тилекке каршы албетте жеңишке жетти. Экөөсү тең албетте Кыргызстандын балбандары. Экөөсү тең келечектеги беттештерине ийгилик каалайбыз.